кошкон тоолуу айылы жана тоолук алтын кени тууралуу репортаж Мейкин сыйлыгына татыды. 17 декабрь күнү медиа жана журналистика жаатындагы президенттик Мейкин сыйлыгы тапшырылды. Мейкин сыйлыгы жөн эле журналисттердин көңүлүн алуучу сыйлык эмес. Бул журналисттик принциптерге таянуу менен Кыргызстанды жаркын келечекке, жаңы ой жүгүрткөн коом курууга күн сайын жакындаткандар үчүн уюштурулган сыйлык. Мир мамлекеттер аралык телерадио берүү компаниясынын кабарчысы Айда Аматбекованын тоолуу үч кошкон айылы жана тоолук алтын кени тууралуу репортажы Мейкин жана мен номинациясы боюнча эң мыкты деп табылып 1 миллион сомдук байгени утуп алды. Быйыл кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгы белгиленип жатканда бул сыйлыктын уюштурулганы символикалдуу деп кароого болот. Мейкин сыйлыгы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен негизделип, мамлекет тарабынан колдоого алынган 10 миллион сом менен бекемделген алгачкы сыйлык. Эске салсак, президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген Мейкин сыйлыгы медиа жана журналистика жаатында чыгармачылыкты колдоо, жетишкендиктерди таануу, журналисттик кесиптин беделин жогорулатуу жана чыгармачылык активдүүлүккө дем берүү максатында негизделген.